Mына чекеде ошо илимдүүлөр көбөйүш керек. Илимдин даражасы өйдө. Бүгүн ошо илим жөнүндө айтып атканда максат илим окуган, илим үйрөнгөн адамдарды бир урматтуу жөнүндө маселе болмокчу өзүчө. Мен илимдүүлөрдү урматтуу десе, ушуларды айтсам силерге жетпейт мисалы. Деп болсо да. Мурат экенин, Мурза экенин деп болсо да. Мурат экенин сыйнал илим болгон экенер. Жөн өзүрүп алган эмеспиз. Себеби 5 жыл өмүрүбүздү медреседе бергенбиз да. Азыр 1-2 хадисти эмеден угуп алган. Телефондон угуп алган, интернет, Google'дан. Анан келип алып, башоого анан эмисте боло берет да деп, Эсен ака менен талашкан байлай бошоргон да. Бир байлай баш ооруганда анан иши коюш керектигин билип алган. Анан 10 жыл, 15 жыл окуган Эсен ака менен барып талашат да. Ал мындай эле деп. Ал кантип ооруйт, кандай кылат, аны Эсен ака окуган. Биз дагы 5 жылды медреседе ушуларды майдалап деталь окуганбыз да. Анан бир хадисти жаттап же бирөөдөн угуп алган. Анан мындай деп баштап атат. Ой, мындай эле албай десем болбойт да. Сахихби, кандай бул? Могу далилдер ошо силердин билген болбосун, но далилдер менен китепти көтөрүп жүрөм да. Эмнеден чыгап бирөө чыгап далил бар деп сураса шарт окуп берип коюн депчи. Мына далил бар деп, мынакей далил ошо депчи. Ошон үчүн илимдүүлөргө сыйырмак кылыш бул адептен экен да. Бул шариаттагы важип амалдардан экен. Мисалы кээ бир адамдар бар. Имам Азам деген бир мазхаб башчысы канча китеп окуган, өмүрүн ушул шариатка багыштап, Куранды, хадисти чечмелеп окуган да. Анан ушундай адамдар бар. Имам Азам мындай эле болгон экен деп айтышат да. Имам Азамдын боуна теңге бешинген адам жоқ да. Ошондой турганда өзүнүн кете чыган чубакталууларды айтсаң, чубак мындай экен деп айткандар бар. Чубакталуулар, чубак ажы, Алла рахмат кылсын деген нерсе жок. Өзү ошон үчүн китептерде алымдарга рахматулла алейхи деп айтылат. Имам Азам рахматулла алейхи, Абу Юсуф рахматулла алейхи деп алаганда дуа жакшы нерсе менен кайрылыш керек. Бизде болсо досуна кайрылганда кайрылат. Эмеде чубагадын бир маселесин укпасаң, молданы сен сүрөбө, ал сен бешин термет койгонсуң анын. Ал кансыда оозунда келмасы бар, оозунда бир илими бар. Ошону сен сүрөсүнөн сиз деп бир умматтын ордуна кой деп айткан да. Ошон үчүн могу биз уламаларды, илим алгандарды урматташуу керек, сыйлашуу керек. Эгер аларды сыйлабай турган болсок, бизден укпаган алым чыкпайт экен айтып коеюн. Эгер кичине илим барбы, урматы мүмкүн. Сага бир кылыгы жакпашы мүмкүн. Аны бир сүйлөгөн сөз жакпашы мүмкүн. Бирок анын аңгыр көптөр бир илим бар. Ошон үчүн уламаларды шариатта урматташ керек экен, сыйлаш керек экен. Мына мисалы айтат, Имам Азамдын шакирти болгон. Муну айтып берем да айтып берем. Ошо Абу Юсуф рахматулла алейхи. Абу Юсуф рахматулла алейхиге Имам Азам рахматулла алейхи дайым айтат экен да. Илим жакшы, илим байлыктан жакшы деп дайым айтат экен. Ошентип дайым айтса, ошентип жаш бала да илим алып жүрөт. Bir gün anam Banya'ya барат ekan. Banya bo'lgan 2 dirham ekan. Bir dirhamni berip, bir dirhamına bir mesele aytып berip qo'ying sizga dedi da. Bir jol urdab berip qo'yingchi degan edi bunday aytdi. Artistlar urdab turadi-ku. Bir o'sha vaqtda mesele aytып berip qo'ying desa, Banya aytadi ekan, "Meseleni yechtirma" deb aytdi. Bir dirham topib kel. Bo'lmasa uni butunda bir jan galosh olib kel, o'shani chechib qo'y. Bir dirham olib kelasan, ana galoshni olib ketasan ekan. Ana ушунчалык кыжалат болот экен. Кыжалат болуп айтат экен. Устаз айтчу эле дайыма, илим өйдө турат деп. У илим бир дирхамга жарабай калды го деп. Анан устазына барса, устазы бир лятындай кымбат баалуу шакек берет экен. Моуну алпардагы темир устага алып бар экен. Темир устага алып барса, темир уста мынтип карап көрүп туруп, bunun bir kılıçını savunayım jarabay, koy haparlığını deyken. Kaytıp, ustazının gibi bolgan aytsa, bunun takaçı alpar etken. Takaçılar görütken dağı, bunun bir attın takasının mığındırı çıkmaydı, bunu anladım. Ana bunu ayttır,
zergerge apa depti. Zergerge apası zerger esol bolay depti, baratırdı. Apa depti de baratırdı. Bu men aksam yetmeydi depti, aksam yetmeydi. Öte kımmat bağlı depti. Anan ustazın alıp baranken ustazı gördün mü depti. Zerdin kadını zerger bilet depti de. Takaçı men ten ustam neni bilet, poktülü depti. Alsanda ilimden kadını ilimde çünge bilet. Cahil neni bilet. Cahiller mondaki de boğattı. Ağa molda katlananda gerek, ölmende gerek, katlı okutanına gerek de. Oşonday. Oşon için zerdin kadını zerger bilet dep. Oşo aytat kende. Keyin uақыт ötөt. Kança bir uақыттар ötkөндөн keyin Abu Yusuf oşol жердин эң чоң казысы болот, соту. Жана байнячы эң бай болот. Анан бай bir gün казга келет. Асабын каздамла bir mesele var, çeç verin. Otur çeç verin 1000 dirham deyip de. Ben 1000 dirham olsam çeç verin. Ne mesele ise baylık var, bardı var, çok nese çok. Kızım var, eşini razı olmayı. Bu şu an ne nasıl, kanday mesela ne farklı öyle istediğinde. Yani o şunu Abu Yusuf aytkan iken. Bilesiz bir vakti bir yaş talabın gelip sizge bir mesele ayıp koyayım, bir dirham'a bayına çıklayın dedi, siz bol koyamaz dedi. Oğa dedi. Oşondağı meseleni siz alıp sorap gelipsiz. Oşonda aytayın degen, balanızga dinni üretiniz, din balanızga barını üretet degen aytayın degen oşun degen. Em uşul depti. Kızınızga dinni üretin. Dinni üretsen barınısa razı olur. Dinni üretmesi adam eş nesine razı olur etkende. Dep o şekil bir dirhamды албай, акырында 1000 dirhamга жооп алган экен. Ошон үчүн айтат, бүгүн билбесең, эртең өкүнөсүң да. Бүгүн аны бекер маселени укпасаң, эртең 1000 dirhamга маселе болсаң айтып коеюн. Ал бекер маселени болдулар. Ошондой. Ошол Абу Юсуф өзү Ханафи мазхабын таркалышына себеп Abu Yusuf болгон десем, Abu Hanifa rahmatullah aleyhi kitaplar жазып калтырып кете өлгөн. Бул мазхаб таркашына себеп ошол убакта Аббасилердин убагында Abu Yusuf эме болгон, казы болгон rahmatullah aleyhi. Казы болгондо жалаң Ханафи мазхабы, Abu Hanifанын китаптары Ханафи мазхабы боюнча бүтүн жака таркаткан да. Ошонун себебинен Abu Hanifa мазхабы көп жака таркалып калган, ушундан болгон. Ошо Abu Yusuf rahmatullah aleyhини айтып, жаш кезинде özü yetim baba olurken apasına jardan bergen de. Jardan berip, ana şu iş kılıp atır, şu meşke girotken, derske giretken, şu imam Allah'ın savaş verip, savaş verip, bunun şunday zirek ekenini baykaytken de. Baykan bu savaş verip, ana apası gelip uşatken de. Benim balam boş koy. Bunun bizim tirikçiliğimizge karışatan hiç kim yok. Bunu boş ver, sen bizi yollamaya otasın degende İmam Allah aytkan, bu balaga tiydi, bu gelecekte padişalar jeyip turgan tamaktı jeyip деп aytkan eкен да. Keyin oşonun aytat da günümdük kança akça tabat dese, uşuncha akça tabat degenin Abu Hanifa төлөp, şu bana okutkan eкен да. Özünün eski ömürlerini aytat eкен Abu Yusuf. Biz tamak için ilim aldık deyip de, kusa koyu bu şeyde, kusa koyganda kızıcı tamak aldığını Şunlardan ilim alıp aytkan eкен da. Anan ilim alıp keyin bu kazı boldu aytkanday. Kazı bolganda anan bir gün bir jaktan ушундай bir kayсы bir sezonda bir uakta bışatlar bizde жазда sümelek болот го. Jaz dele болот го, sümelek başak болот. Ошо bir ellerde ушундай тамак болот экен. Ошо bir sezon dele болот экен да. Аны только ошо падышаларга жасап келип жетирет экен. Анан ошондо падышага алып келгенде ошо тамакты Padişah aytат экен. Alımdan bunun atı soğangan bolboyt. Beni siz oğuz deyip verin dedim da. Bu ne dese bu padişahlara jeyip turgan tamak eкен da. Oşonda Abu Yusuf bir ilap bir jılmaygan eкен da. Nege dese bunu kança jıl murun ustadım aytkan ele deydi. Bul uşu padişahların tamagын jeyip buga тийишпе депчи. Muna oşo келдим деп aytkan eкен da. An oşo bir oşo oğuz deyip Abu Yusuf. Andan keyin padişah oğuz deyген eкен. Bundan çıktı, şunu bilişimiz gerek,
Alımga deyip bardıq adamlar muhtaç болады депті. Байға кедей ғана мұқтаж болып айтқан екен да. Себебі байыңдағы, падышаңдағы айланып тегерен келіп алымнан сұрайды, дүйін ақыреттен. Ал кедей байдан ғана сұрайды. Байға кедей ғана мұқтаж болады екен да, башқана мұқтаж болып екен. Алымға барлық адам мұқтаж болып екен. Ошондой чуак Алла рахматтасын бұл кишилер көп нерселерди калтырып кеткен экен. Азырга чейин ушул пайдасы тип атпайбы? Адамдардын баардыгы ушул нерсеге кайрылган. Ошон үчүн урматтуу мусулмандар, ошон илим жолунда жүргөндөргө жардам берели. Медреседе ошо канча балдар болуп атат, ошолордон алым чыгышына себепчи болуп алып, салымын кошуу керек экен да. Ошолар окупаш керек, илим албаш керек. Медреседе сабак берип аткан мударистерге жардам бериши керек. Ол мударис адам дүйнөнү эңсөш керек. Ал канча пул табыш керек, түкүнчө пул табышым керек деген анда ой болбош керек. Анын оюнда жалаң сабак берем деген нерсе болуш керек. Жапарым айтып болот го, мен көрбөдүм. Мугалимден айлыгын көбөйтөмүн, кыздардын баары агайга тийбей турган болбош керек деп турган. Агайга мен тием, агайга мен тием деп айлыгын көбөйткөндө байга тийишет да. Ансанда медреседе мугалимдерди дагы каржыласак, алардын ою ушундай сабак бериш керек. Мектепте мугалимдердин ою пул табыш эмес, аларды бала окутуш керек болуш керек да. Биздин мугалимдер бизнесмен болуп иштеди, коммерциялык мектеп таштап, акчаны айнап. Ошон үчүн биз кыздарны ушундай илимге жардам беришибиз керек. Ушинтип окутуп, илимдүүлөрдү чыгарышка жакын жаран. Имам Шафии рахматуллахи алейхи мен бир нерсени сатып алайын, же бир нерсени сатайын деген менде нерсе болбоду дейт. Бир баш пиязды сатып алып же саткан жокмун. Ошон үчүн илим алдым Имам Шафии деген. Бизден да ушундай алымдар чыгыш үчүн ушул эл, жамаат ушул нерсеге баардыгы жардам бериш керек да. Анан ошондо бир өсүш болот. А болбосо өспөйт. Ал нерселерге азыр илимдин дагы бир пайдасын бар эле. Ал ушуну окуп берсе өтө дагы түшүнүктүү болот да. Ошондо урматтуу жамаат илим жөнүндө эми айткан экен. Муаз ибн Жаббал разияллаху анху илим жөнүндө ушундай айткан экен. Билим алгыла. Анткени билим алуу Алладан коркууну билдирет. Илим алса адамдан Алладан коркууну билдирет экен. Билим талап кылуу бул ибадат. Аны кайталоо тасбих. Аны изилдөө жихад. Башкаларга окутуу садака. Себеби адал менен арамды үйрөтүп бейишке багыттаган чир бул билим экен да. Билим жалгыздыкта жолдош, жокчулукта демөө, зериккенде маектеш болот. Билим бул согушта курал, тынчтыкта көрт болот. Билим аркылуу Алла Таала адамдардын даражасын көтөрөт. Билим издеген адамдын таманынан периштелер канатын төшөйт. Курактагы жана суудагы бардык жан жаныбарлар билим издеген адамга кечирим тилейт. Себеби билим уктап жаткан жүрөктү ойготот. Караңгыда жол көрсөтөт, нур болот. Билим аркылуу адам бул дүйнөдө да ахиретте дагы даражасы бийик болот. Билимге ой жүгүртүү орозо кармагандай. Аны окуу түнкү намаз окугандай соолук болот. Билим аркылуу адал менен арам, ак менен кара ажыратылат. Билим бактылуулардын насиби, бактысыздардын арманы. Бардык ибадаттардын ана башы деп айткан экен. Ошон үчүн урматтуу жамаат билимге көңүл коёйлу. Билим ала албасак, билим алып аткандарга колдойлу, жакындан жардам берели. Алар не? Илим алсын. Сабак берип аткан мударистерге жакындан жардам берели. Монголорду сыйлайды атасына кошпойбу. Ошондой. Ушуларды кылсак анан кийин өсүш болот. Ал болбосо болбойт. Илим бул байлыктан жакшы. Илимди бирөөгө берсең өзүңө көбөйөт. Байлыкты саттасаң түгөйт деп айткан да. Байлыкты сен коруйсуң, билим сени корuyт деп айткан да. Ошон үчүн билимсиздик боло турган болсо, элдер караңгылыкка түшкөндө турган болсо, коом жок болуп кетет. Ошон үчүн бул илим
адамды жарыққа жетелей турган, дүйнөдө ахиретте бактылуу болгон нерсе илим. Илимдин жолу менен гана биз бактылуу болобуз. Илимсиз нерсенен эч жакка барбайбыз. Урматтуу мусулмандар, ошол алымдарды урматташты үйрөнөлү, анан ошо илимге көңүл бурайлы. Бир алымдарды сөзүн окуганда ошолорго жакшы көз карашымен карайлы. Жанагы таранча алымды баанын аркасына сөккөндөн болбостон жакшы сөздөр айтайлы. Ошондо биз урпагынан алымдар чыгат. Болбосо чыкпайт. Ошондой. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Xudoy taolo men bardığımızı bilimleri ziyadası. Bilimleri ziyadası sen her gün gündemge bizmegeniz koşulsun da. Meşteki lotağız. Şöyle bir nesile büyülenip boşularına amal kılaydı. Bilip o işe şart emez. Şu bilgenine amal kılatırmanlarınızın. Faydalı bilmesin. Urpaklarından alımlardı, karları çıkarsın. Allah Teala şu bardığımızı şu ilimdүүлөргө жардам берип, жакындан жардам акыркы соктона жетишип калайды. Кыямат күнүндө адамдар ошол алымдарга муктаж болот экенбиз да. Аллах Тааланын астын жүзүн көрүүгө да кандай карайбыз депчи. Мына ошон үчүн дүйнөдө муктаж экенбиз, акыретте Аллах Таала ошол алымдарга биз муктаж кылып, урпактарыбыз ошол алымдар чыксын, өзүбүздүн караңгылыктан чыгып, баардык илимдин жолуна жүрүшкөн насип кылсын деп Аллах.